Арбаңыздар, биздин спикерлер жана бизге кулак төшөп тургандар. Биздин бүгүнкү темабыз улуттун дүйнө таанымы тил. Биз буга чейин мынтип да көнүп калганбыз да, Манас кыргыздын дүйнө таанымы депчи. Бирок Манасты жаттаганда деле эне тил аркылуу бешик ырынан дүйнөнү тааныйбыз да. Бирок улут бүгүнкү күндө дүйнө таанымында абдан чектелип турабыз. Кыргыз тилиндеги керектүү адабияттарды таппайбыз, керектүү маалыматтар өтө аз, өзгөчө илимий жаңылыктардан кыргыз улуту абдан артта калып атабыз да. Анан бүгүнкү спикерлерибиздин бири Прагадан Амирбек Азам уулу, белгилүү эркин журналист, котормочу, Элмурат Кочкор уулу. Анан демек биз бүгүн ушул дүйнөлүк интеграцияда кыргыз тилинин ролу жөнүндө кеп кылсак дейбиз. Баягы кыргыз тил маселесин бир өңүттөн эле улап келатабыз да, аймачы кыргыз тилге кайдыгерлигибиз, кыргыз тилге болгон мамилебиздин өзгөрбөй атканы. Бирок андан да орчундуусу могу бүгүнкү күндө кыргыз тилинде керектүү маалыматтардын өтө аз болуп атканы, биз ошо таңсык болуп атканыбыз, бала бакча, мектеп партасынан баштап балдарга окуу куралдары дагы ушунчалык келегей тил менен жазылып атат. Керек болсо балдар эмес, чоңдор түшүнө албаган тил менен баягы илимпоздор жаратып калды. Акын жазуучулар болсо балдар адабиятына көңүл бурбады. Бирок биздин тема балдар адабиятына арналбайт бүгүн, албетте. Жалпы тил, ошол котормо өрнөгүн качан, өрнөктүү текстти качан биз кыргыз кыртышына сиңирип, котормо аркылуу дүйнө таанымыбызды кеңитебиз улуттун. Анан көп учурда интернеттен карап отурганда кыргыз тилинде маалыматты табуу өтө кыйын болуп атат. Бүгүн ошол жанагы санариптик заманда биздин интеллектуалдар, коомдун алдыңкы өкүлдөрү эмне үчүн биз элди ушул камсыздай албай атабыз? Сөз кезегин Амирбек байке сизден башлай берелиби? Сиз да буга чейин жазып, айтып, какшап да келесиз. Рахмат. Болдеке, ошол талкууга чакырганың үчүн биринчиден. Азыр сен койгон суроо боюнча да мен биринчи оюма келген эмне? Бүгүн бизде коомчулукта тил маданияты жок калды. Эмне үчүн дегенде, мисалы, мен минималдаштырып айтканда 2000-жылга чейин эгерде айылга барып калсам, же шаарда мындай жаштар менен сүйлөшсөң, ошол жерде алардын арасынан университетти же институтту бүткөндөрдүн тил маданияты берки университет же окуу жайды бүтпөгөндөрдөн айырмаланып турчу. 2090-жылдарга чейин, мисалы, мен өзүм балалык кезден айтайын, эгер Бишкектен бүтүп келген агайлардын тили айылдагы эң мыкты сөзгө бай аксакалдыкынан илимий техникалык терминдерди колдонуусунан кескин айырмаланып турчу. Түгүл Кызылкыяда мен түштүктөн боломун. Кызылкыя Тоокен техникумунда окуган кыргыз жигиттер биздин айылдан келип калса, аларды кийиминен, жүрүм турумунан ажыратышуусун. Азыр барсаң, мисалы, кокус мындай жаштардын арасында кетип атып, сүйлөшүп мындай чыкса, 5-өүндө диплом болсо, 5-өүнүн тилинин лексикону жөн эле диплому жоктордон айырмаланбай калды. Аны кой, мына кыргыз парламентинде же жогорку кеңештеги депутаттардын мен кээ бирин эмес көпчүлүгүнө эгерде кагазы жок 5 мүнөт оюңду сүйлө десе түшүндүрө албай тургандар. Бул эмнени айтат? Бизде тил кадыры жок. Тил маданияты, же болбосо тил билген адамды урмат сыйлоо, же болбосо ошонон үлгү алуу деген такыр калбай калды. Биз Совет заманындагы эң жаман жактарынан айрылабыз деп атып, жакшы жактарынан да айрылып калдык. Айталы, Совет мезгилинде Кыргызстан айыл чарбасы деген журнал чыга баштаган. 80-жылдардан 85-жылдан баштап мына Жумагазы Усупов, Чоң айыл. Ал мурда орус тилинде чыкчу, кыргыз тилиндеги ошол жерден айыл чарбасы, экономикага байлануу терминдер, жаңы терминдерди активдүү киргиздирип, ал эми көп эл окучу ошол журналды.
den sooluk, Kırgızstan ayaldары, men azыр çukul esime kelgenderini aytıp attam. Jaş Leninçi, uşunun bari Kırgızstan pioneri, uşunun bari kiçinekey kezden baldardı, studentlerdi tarbiyalaçı tilge. Kırgızstan madaniyatı. Bugün anın bardığı eşteke yok. Hükümetde erkin tol gezdi mınday kalgan okşoyt. Alardın dele okusan hem başka jalpı uluttun dengeline düşüp ketti. Gezitlerдің köbü dele mına telejurnalistler hem özüm kollegalarım birok aytıp koyu kerek, kede karap atıp taң kalasın. Uşunça kata başka menen söylөгөндө. Men düşünüyorum efirde ekenini. Radyo jurnalistler aytıp koyun, şunda bile telejurnalistlerge karaganda teli jakşı. Alar antkeni tekstmeti жазып tekst menen işleşe. Anan kaydan madani tilde başka jagı önüksün. Anan keyin bul bir jagı. Ekinci jaktan bizdin leksikonumuz bay boluş üçün sözdüktör, terminlerdi bilişimiz gerek, sözdüktörlü koldona bilişimiz gerek. Bunun körküm adabiyattan çıkar ilmi adabiyatta boş gerek. Kayda al hazır hazır mına akademik Askar Akayevich anın tegereginde kança akademikler oldu, ilimden doktorlar var. Mına oşular kişiler barın taşlap koydu. Erkin ekonomika dese anı jön düşünbüş gerek. Mına kapitalistik koomga barsan, kitepler uşul ilim jana teknika boyunça kiteplerdi. Aytaylı körküm adabiyat jönde söz kılbay koydu. Sebep hazır surowda basılıp aytılbady ilimi til jönde. Uşunun bardık Anglis, İtalya tili, Nemis tilinde kitepler turat. Asmandın başı emes, jönököylü. Al eме bizdin egerde men uşuga dayardanıp atıp keçe günü emne deyim, Kirgiz Poucheniya hazır aytayım kiteptin atını. Kirgizski nauka в лицах деген kitep çıkan. 2002 yılı uşul jerde 880 ilimden doktor professor var. Familiyalar turup emgekleri jarıyalanıp turuptu. Oşondo körüp emnege özüm dagı taң kaldım. Maksimum 15 Kırgızça kitap, oşol ilimpozdor 15 kitap жазып. Kırgızça 15 kitap çıkarıp. Anın içinen mınday aytaylı ilimi populярдуу же жөнөкөй adamdın tişi ötkön, mектep okuwçularının tişi ötkön kitap emne debeysiңер? Men ali bilbeymin. Mınake Nelli Akınbayevanın Kıymıl den sooluktun bulagı deyip. Men anı kümen sanabayım, bul çoң adamlar üçün, janagı den sooluk gezitten takay okuyan adamlar üçün gana tişi ötkөsü. Anan dagı biröbü anan mına bizdin ay çarbasyna adistešken өлkeli Kırgızstan. Birok men uşul жерден Kırgızça kitapları karap atıp, emni üçün Kırgızstanda koydun sanın Turdakun Usubaliyev 12 milyonga çıkarganын düşündüm. 50-nji yıldan başlap jalan koy çarbası boyunca mınake жаңы tuğulgan kozulardın ulaڭdары, Kırgızdın uyaң жүндүү koyu, anan uşundayla Kırgızdın koy çarbası, koylardın juguştuu oorulары, koylardın nekrobitsiliozdorу деген kitepler jalan oşonu menen çıkıptır da. Anana çabandar mıktı bolat, oşonu okusa kerek emi. 100'den biri koluna tiygende dele. Andan keyin tappaysız uşundaydıçı. Hökümet taştagan, barım, kam körgöndü. Buga baylanıştуу Aristotel'den bir söz eske kelet da. Al aytkan eken demokratiya erkindik bizge erkindikti beret, ya. Je erkindik menen kamsızdak jarandardı eldi. Oligarxtardı demokratiyaga emne kızık degen. Erkindik. Oligarxtarga emne baylık, dövlet, mal, mülk. Aristokratiyaga degen tarbiya, mıyzamdуулuk degen. Al emi tirandarga özün özü korgoo. Bul sözdün aytılganıga mına 2000 yıldan ötüp ketti. Bugün de aktualda bolup turat, sebebi aristokratiya degen bizdin mına bugün biyiliktin başında turganlar.
Mına elдин başbыз, көзбүз, akıl esбиз дегендер. Алардын тилинин маданиятын азыр айтып өттүм. Алар бар мына 30 жылда жакшы дагы Совет өкмөтү бар экен. Мен аны кайындай жагдайда болсо айткандан кайтпаймын. Себеби ошончо илимдин деңгээлине бизди көтөрүп, үйрөтүп окутуп, ошонун баарын азыр калды да. Мына мисал менен айтпадымбы? Азыр окуу жайларды карап көрсөңүз, 62 жогорку окуу жай бар, университет бар, ректор бар. Бирок көрүп атпайбызбы? Азыр буну эгерде бизде тилдин маданияты, тилибиздин маданияты, илимий тил жакшы болсо, ушул жөнүндө сөз кылмак белек. Бир илимий журнал жок. Ведомственный деген илгерки илимдер академиясында чыкса керек. Бирок аны ким окуйт? Ошо илимпоздор отчет үчүн алган акчасын акташ үчүн эле чыгарат го. Бул бирок Олжеке бир нерсени кошуп айтып коеюн. Мында интеллигенция илимпоздор өзү дагы күнөөлүү. Албетте азыр билем университеттердин мугалимдери өздөрү китеп жазып атат, башка кылып атат. Бирок коомчулукту унутту, жалпы элди унутту. Эл окубаса алардын китеби кимге керек? Студенттерге жанагы акчага төлөтүп, зачётту коюлбасаң коюп беребиз дегендей кылып анан саткан китептер. Аны коюп жалпы кафедранын же институттун элегинен өтүп чыккандыр. Маселе менимче дал менин көз карашымда маселе ушунда. Бирок байке Совет өкмөтүн мактап атпайсызбы? Бизди илим билимге жеткиргенинчи. Ооба. Бирок биз Совет элинин жөн эле Совет мезгилинин туткуну болуп келген жокпузбу? Баягы советтик этнос деген гана улут болуп, улутту калыптоо үчүн керек болгондурбуз. Ошондо дагы бизде ошол кезде ошону айтканда деле мына бул окуу жайларда орус тилинде болду, бирок кыргызча ачып сапат бар эле да, студенттер тандап алганчы техникумга, институтка. Айылда мисалы мен болуптур саясий жагына макул келейин. Бирок мондай реальный нерсеничи билим берүүнүн деңгээли боюнча, жогорку билимдүүлөрдүн сапаты боюнча карай турган болсок, жогорку билимдүүлөр боюнча, орто билимдүүлөр боюнча, адистешкен билим боюнча Кыргызстан 15 союздук республиканын ичинен 10-уна кирчү. Статистикалык маалымат боюнча. Окуу жайларга тандоо күчтүү болчу. Мен айтып аттым, жана башынан айтпадымбы? Мен анын кемчиликтерин таштаган менен бир аз ийгилиги бар болчу. Мына азыр эгерде билим берүүнү айтсаңар, 2005-жылга чейин жамандап келген болчу билим берүүнү. 2006-жылы Wall Street журналдан окугам. Көрсө советтик системаны, анын мыкты жактары бар экен. Мен ошолго токтолуп атам. Ал эми саясий жагына жок. Ошол кезде жана мен санап өткөн журналдар чыккан. Азыр канеке? Ала Тоо журналын өкмөт жардам берип атабы? Мына жөн адабий тилде айтат. Башканы ким жардам берип атат? Ушуну ойлогон барбы? Болуп туралы идеология үчүн керек болсун. Бирок бар эле да. Нурбек агай, мен деле кошулам сиздин айтканыңызга. Түрктөрдө бир макал бар, жигитти өлтүрсөң өлтүр, бирок акысын жебе дегенчи. Саясий жагын ооба бир аз бизге деле маалым. Бирок туура жактарын дагы айтып өтүш керек. Канчалык азыр жактырбасак дагы, азыр туура эмес болсо дагы. Мен ошого эле кошуп жанагын айтып өтөт элем. Рационалдуу ой жүгүртүүнү деле бизге үйрөтүп кеткен экен. Мен өзүм теолог болгон үчүн диний жаатта мен көбүнчө бул мусулман ааламында дүйнөдө азыр маселе, эң чоң маселе. Анда рационалдуу ой жүгүртпөй калганбыз да. 2 + 2 = 4. Асмандан жамгыр жааса, жамгыр жердин тартылуу күчү менен келип жерге түшөт дегендей эле нерселерди деле рационалдуу ой жүгүртпөй калганыбыз үчүн жанагы диний мааниде мифтер, келме айтып койгон экен, анан кийин душмандарды жеңип алыптыр, анан бир шейхке катуу ишенген экен, аябай иши оңунан чыгып кетиптир деген ушулар өлтүрүп атпайбы биздичи? Мен ошону айтам да, бизде Кыргызстанда жаңы муундан деле үмүтүм бар, бирок бир
eski muун бар, бир канча жаштан жогорусуң ошол Советтер Союзунун убагында бир аз билим алып окуп калгандардын бир аз рационалдуу ой жүгүрткөнү башкача да болбойт, жогору турат. Аларга бирдемкени айтсаң түшүнөт, реакциясы туура дегендейчи. Мен Олжоке кол бошобой калып кире койдум. Сөздү берейин. Кирип албай. Sözümüzde ula vereli vakit ötkürmey atачы. Biz oşo бүгүнкү күндөгү mo котормо örnөгүн жолго коюуда бизден кандай аракеттер керек, mo котормо боюнча биз көркөм чыгармалар боюнча конкурс жарыялап келатабыз. Ал эми илимий, mo гуманитарный эмгектерди которуу жагына келгенде алда кашандык болуп атабыз. Olcake, men birinci monol azırkı til meselesini ulantaylı dedim ele. Elmurat jana sözün ayağına çıksın men sunuşumda. Sebebi bu birincini mınday biraz kenenirek karabay turup, anan sen özüңdün pikirin ukpay turup kete bergenibizde toora bolboy kalat dep oyloymун da. Kısaçanda özüm oyunu toplaştırıp aytıp keteyim. Amirbek agay, sizdey, Oljoke, sizdey adamdардын алдында мынтип сүйлөштү эле бир аз кыйыныраак экен, мындай тандап сүйлөш керек болот экен, бир аз толкунданып турам. Негизи ошол Amirbek агай дагы өтө сонун айтты да, балким мен айтсам бул жагышпай калат эле, агай өзүнүн оозуна өтө эле сонун жарашты. Тил маданияты аябай мындай оор абалда окшойт. Men özüm yaşım yaş. Бирок карап туруп, кайерин айтайын, кайерин сындайын деп деле кээде өзүмө суроо берем да. Дээрлик бардык эле жакта ушинтип кыйроого учурагандай сезилет мага дагы. Анан тил болбосо эмнелер болуп кетет экенин бир аз тажрыйбабыздан, бир аз окугандарыбыздан, бир топ өлкөлөргө бардык, ал жактардан көрдүк. Чынында сындап келсек, канча убакыт өтсө деле азыр жетпей калышы мүмкүн, же балким өтө көп нерсе айтыш керек болушу мүмкүн да. Мен бир кыргыздын жаш жараны катары өзүмүн эмне кылыш керек деген темада бир кыскача бир сунушум болот эле, эгер мүмкүн көрсөңүздөр. Биз бул маселени буга чейин дагы бир аз көтөрдүк. Анан ал ошол блог болуп, макала болуп чыкты, видеосу чыкты. Ошонун түбүндөгү жана жоромолдорду караганда дагы көбүнчө ошол жерде моундай кылыш керек, биринчи тигиден башташ керек, тигини моундай кылып жайлап туруп, андан кийин моундай кылыш керек дегендей сунуштар көп айтылды. Мен деле ойлогом, бул маселени алып чыкканда азыр аябай көп сунуш келет, аябай көп ой келет. Бирок маселе бир жерден башташ керек. Ошону чымыркалып, бир өжөлүк менен дейбизби, чыдамкайлык менен ошол ишти алып кетиш керек болот экен да. Мен өтө практикалуу, талкууга ачык, сын пикирге ачык, бирок өтө практикалуу бир нерсе айтайын дедим эле. Биз социалдык, гуманитардык тармактагы негизги калың катмар дагы түшүнө турган, анан университетте дагы киришүү маңызында окутса боло турган кылып тандап, дүйнөдө азыр өнүккөн гуманитардык тармактар өнүккөн өлкөлөрдө окутулуп аткан китептердин тизмесини түзүп, өтө кылдаттык менен эң жогорку сапаттагы. Анан биз муну эптеп-септебей, өтө сонун кылдаттык менен которуп, тилчилер менен өтө тыгыз иштешип, шашпай бир 30дай китеп тандайлы деп өзүм сунуштадым. Бул китептерди которуп чыгарып койгон биздин максатыбыздын биринчи этабы. Экинчи этабы андан дагы маанилүү. Экинчи этабы биз атай кызыктыруучу платформаларды, кызыктыруучу конкурстарды, кызыктыруучу телепрограммаларды, радио уктурууларды угузуп жасап, биз бул китептерди калың катмардын көбүнө дегенде салыштырмалуу көбүнө окутуп ийгенге
мүмкүнчүлүк болот эле. Ошентип биз көп адамга окутуп жүрсек деп ойлогом. Мисалы, мага ушундай бир мүмкүнчүлүгүм болсо, мен өзүмдө, мен мектеп окуучуларынын жана университеттин 1-2 курсунун студенттерине ушундай конкурска тартып, белек бермекмин, зоналык, райондук, областтык жана республикалык деңгээлде ошол китептерди окутуп, талкууга чакырып, аябай кызыктуу платформаларды жазса болот. Ойлойм да. Мисалы, 1 же 2 жыл уланган ушул программада биз ошол китептерди жок эле дегенде бир 50-60 миң жашка биз окутуп ийсек, ал окуган жаштарды тезинен телепрограммаларга, радио уктурууларга, атайын бир дебаттарга же ушундай пикир алып берип, мынтип сүйлөшө турган бир платформаларга чыгарсак, бунун таасири аябай чоң болот эле. Ошол эле учурда бул мектеп окуучусу болсун, университеттин студенти болсун, жок эле дегенде 2ден 3төн санаалаш достор болот булардын. Алар менен отурганда бул жолкусунда ким кандай машина алды, Россияга барып иштесе канча айлык табат экен деген темалар эмес, ушул китептин тегерегинде сөз болот. Алар дагы алып окумак. Ошентип мунун таасири аябай сонун болмок да. Мен ушул сунушумду айтсам, ошол китеп окуйбу деген сын пикир аябай катуу келди. Которобузбу, бирок окуйбу деп. Кызыктыруучу программаларды кылса окуйт. Мен ушуга ишенем. Мен бир аргумент айтып кетейин дедим эле. Бир топ китептер бар, жөн окуса мондай ташты кажыгандай же бир тактаны кажыгандай эле бир оор болушу мүмкүн, бирок атайын бир максат менен, атайын бир кызыгуу менен ошол китепти алып окуса, аябай ширин болуп кетет да. Мени туура түшүнүшсүн, бул жерде эркин бир микрофон. Мен мисалы айтат элем, биздин диний маңыздагы кээ бир которулган китептер, мен өзүм кези менен буларды сындап деле келем. Ошол китептер негизинен окуганда түшүнүксүз, ичинде мифология аралашкан, илимий негиздерге жооп бербейт, же бир адабий чыгарма болуп, бир мындай кызыктырып ийген деле жактары жок да. Мисалы үчүн бар эмес, кээ бирлерин айтып атам. Жөнөкөй эле академикалык эч кандай деңгээли жок, эч кандай билими жок эле адамдар тарабынан жазылган да китептер бар. Бирок ушуну окусаң бейишке киресиң деп кызыктырган үчүн ошол китептер дагы окулуп атпайбы? Биз азыр айтып атабыз, гуманитардык тармактагы социология, психология, философия, өзгөчө логика, педагогика жаатында өтө сонун китептерди тандап, тили жөнөкөй, биз буну кыргызчалаштырып, өтө кылдаттык менен анан көпчүлүккө окутсак, бул биринчи эле кезде кыргыз тилинин ушу дүйнөлүк илимий бир агымга интеграция болушуна бир пайдасы тиймек биринчиден. Экинчиден, мен айылдан чыккан, сиздерди билбейм. Айылда али орусча үйрөнө элек, али чет тил үйрөнө элек, бирок илимий потенциалы бар балдар үчүн бул өтө сонун бир эшик болмок да. Мен ушуну кыла алам, мен ушуну окусам, мен ушуну кыла алам, мен ушул үчүн туулган болушум мүмкүн деп туруп, илим-билимдин аркасына түшкөнгө, анын аркасынан кандайдыр бир тил үйрөнүш керек, башка өлкөгө барып окуш керек, эч ким токтото алмак эмес ошол балдардычы. Ааламга жол айылдан башталат болуп, бир эле учурда бул тилге дагы пайдасы болмок, экинчи учурда эмеге пайдасы болмок бунун? Биздин айылдык жаштардын илим жолуна улашына. Мен бир мисал берип сөзүмдү бүтүрөйүн, узап кетсе бир аз кечирим сурайм. Сиздерге да маалым болгондой, Финляндия бүгүн билим берүү системасы өзгөчө мектептегиси дүйнөгө өрнөк болуп келатат. Мен ушул тууралуу бир аз изилдеп окуп көргөндө бир аябай кызыктуу бир фактыга туш келдим. Элиас Ленрот 1850-жылы бул фин тили жана адабият боюнча кафедра курулганда ошонун башына келген экен бул киши. Бул
Elias Lönnroth'un özgöçölüğü fin adabiyatının jaralışına öte çoğun salımın koşkan eкен. Bunun bir sebebi Kalevala деген bir dastanlar toplamı bir kitap olgan. Fin elinin jomoktoru, ojeki hikayalarını toplaştırıp жазып, анан бул ошол кафедра аркылуу көпчүлүккө окутканга мүмкүнчүлүк болгон. Ага чейин мындан 300 жыл мурун Elias Lönnroth'tan 300 жыл мурун Michael Agricola колдонгон фин тили менен 300 жылдан кийин ошол топтоштуруп жазылган китептин тили дээрлик бирдей болгон дейт. Караңчы, канча нерсени жоготпой сактап калды. Ошону кийин көпчүлүккө окутушту. Бүгүн мына өзүбүз көрүп тургандай тил маданияты жаатында дагы улуттук аң сезимге басым жасаган окуулар боюнча дагы бир канча өлкөгө өрнөк боло тургандай абалы бар. Дагы бир мисал мен жазып алган болчумун могул жерге. Фин билим берүүсүндө классикага айланып калган китептердин бирөөсү бул китептин атын бир аз таба албай калдым. Табият китеби. Табият китебини 8-9 жашка арналган китеп. Бул китептин өзгөчөлүгү биздин айлана чөйрөдөгү бир топ теманы алган. Чагылган, жамгыр, жаныбарлар, физика, химия, астрономия бар ичинде. Китептин бир өзгөчөлүгү тили аябай жөнөкөй. Биринчиден жаштарды китеп окууну адат кылып алууга үйрөткөн бир китеп. Экинчиден автор өзү айтып атат. Ушул химиянын бир учун окуса, кызыктуу жерин, физиканын бир жерин окуса, астрономиянын бир жерин окуса, жаштарда дейт, суроо пайда болот, илимге кызыгуу пайда болот дейт. Кээ бирлери физиканы угуп кетет, кээ бирлери химияны угуп кетет. Анан келип бизден суроо сурайт, бизге суроо берет дейт. Бул неге мындай мисал, бул бир аз дагы мага кеңирээк маалымат бербейсизби депчи. Ошентип жаш балдардын илимге болгон кызыгуусун ачуу менен бир эле учурда. Экинчи эмеси, пайдасы китеп окууну адат кылып алууга үйрөтүп алабыз деп туруп, бул китеп бүгүн фин билим берүүсүнүн классикаларынан бирөөсү. Демек бизде эле ошол, бизде өзүбүздө азыр китеп жок болсо, эң сапаттуу китептерди которолу, аябай кылдаттык менен. Анан биз атайын платформалар менен, программалар менен көпчүлүккө окутуп ийсек, бир мондай чаркы палак айланып кете беле деген ой. Рахмат. Бир жаңырыктап атат, силердики кандай болуп атат билбейм, менин кулагыма жаңырык болуп угулуп атат. Ошондой болуп атабы? Бирок сөздү улай берели анда. Bir жолу неме деп жазсам чычалашты көбүчү. Кыргыз тили бүгүн ушакчынын, кошоматчылыктын, жалганчылыктын тили болуп калды депчи. Себеби кыргыз тили бир илимдин тили боло албай атат, дипломатиянын тили боло албай атат, саясий топто жүргөндөрдүн тилин көрүп атабыз да. Анан башка чөйрөдөгү англис тилдүү, орус тилдүү жаштарыбызды карасак, аларда прогрессивдүү идеяларды талкуулашат, англис тилдүү, орус тилдүү жаштарчы. Негедир ошо кыргыз тилдүү чөйрөдө бирөөнү бирөөгө жамандаган, анан бир үрөк учурган жаңылыктарды айткан тил болуп калды да кыргыз тиличи. Биз ошентип качан кыргыз тилин бир маданияттын тили кылып, сөз маданиятын ойлонобуз, илимдин, чындыктын тилине айланта алабыз. Буга ким Амирбек байке, сизден кандай ой бар бугачы? Себеби биз бул сүйлөшүүгө чейин сиз да айтып аттыңыз эле. Чехияда бир жакшы өрнөк бар. Кардиология боюнча атайын бир адабият которулуп атат депчи. Терминдик түшүнүктөрдү иштеп кыламыз, ошого да чоктолуп кетсеңиз. Ол жеке, мына сен сүйлөгөндө үнүң аябай жаңырып атат да, таң калыштуусу. Микрофонду өчүрүп турсам дагычы. Анан үн баякында бийик болбой төмөн болуп калды. Буга байланыштуу айтайын, бизде азыр Чехия көтөрүүнүн алдында жана бир нерсени кошуп кетипмин.
биздин тарыхчыларга мына бул Тынчтыкбек Чоротеген, Ташмамбет Кенесариев, Кыяз Молдокасым башындагы топко алкыш дешибиз керек. Алар тарых боюнча мындай илимий популярдуу да мындай да китептерди чыгарып атышат. Чынын айтыш керек. Анан мындай кыргыз адабияты боюнча чыгып атат. Илимий мына Сулайман Кайыпов башкалардыкы да чыгып атат. Мындай окуйбуз дегенгечи. Ал эми башка мына кеп козгогондой социология, философия, айрыкча техника жагындагылар такыр жок. Мал чарбасы, багбанчылык жөнүндө. Эми жана Олжеке сенин сурооңо өтсөм, мен кечээ күнү атайын дүкөнгө бардым. Эң чоң дүкөнгө барып карап, дүкөнчү менен сүйлөшсөм айтты, мына бардык китептер аларда мектеп үчүн, мектепте эгер информатика болсо информатика, зоология, биология бардыгы деди, программирование бардыгы чехтин окумуштуулары жазат деди. Мына карагын деди. Ал эми деди, бирок акыркы деди, экономика боюнча бир жаңы китеп чыкты деди. Котлер деген америкалык окумуштуулукка англис тилден которулган, ал кымбат болгон үчүн кассирдин аркасында ошо жерден барып көрөсүң деди. Баягы касса бир нече ал дүкөндө, анан ошо жерге барсам мен атайын жазып алдым. Арт жагында сүрөткө да тартып алдым. Мынакей, ондай китептер экен. Бул жерде көркөм адабият, анан тарых, башканы айтып атканым жок. Клиникалык кардиология, клиникалык дерматология. Мен өзүм түшүнгөнүн анда медициналык терминдеринен ар жагы. Ортопедия, ревматология, травматология, омуртка неврологиясы, гинекология, гинекология түстүү атласы, биология, эволюциялык биология, социалдык психология, диагностика, Кытай медицинасы, жылдыздар дүйнөсү, космонавтика. Мына моундай китептер турат. Могул жагын айтып коеюн, эми мына буга кошумчалай кетишим керек. Мисалы ортопедия, адамдын анатомиясы боюнча, биологиясы боюнча, жылдыздар дүйнөсү боюнча, компьютерлер боюнча, компьютер илимдери боюнча, жер, дагы эмне десем, өсүмдүктөр боюнча ушул китептер балдарга, мектеп окуучуларына өйдөн куракта бөлүнгөн. Атүгүл Фиджеральдтын же болбосо айтайлы Марк Твендин китептери 10 класска чейин 3 категорияда которулуп койгон. Жөнөкөйлөтүп, эң жөнөкөй, андан өйдөлөтүп, анан өйдөлөтүп, ал эми 10 классты бүткөндөрдөн кийинге же андан өйдө куракка толук. Мисалы ошол эле кылмыш жана жаза, Достоевскийдикин алайлы. Атүгүл мына япондор билесиң да, Олжеке, кылмыш жана жазаны бир япон окумуштуусу эң жөнөкөй тилде азыркы баягы бүгүн гейсттин тилине салып которуп чыкты. Өлгүдөй окулбады. А мунун баарына албетте мына адабият кымбат. Муну которгон мисалы Чехияда котормочулар, могул жазуучулар да эле бир категория кирет, айлыктары немеси, гонорары өйдө. Мына сен өзүң жарыялап атасың. Гонорар бергенге мүмкүнчүлүк жок. Кайсы гезитте азыр гонорар берет? Же кайсы радиостанцияда же телевидениеде? Совет учурунда кыргыз телевидениясында сүйлөсөң гонорар жазып берчү. Туурабы? Радиосунан сүйлөсөң гонорар жазып берчү. Азыр BBC'де гана берет, мен билгенден. Башка эч ким Deutsche Welle'да барбы билбейм. Башкада жок да. Анан кийин мына болуп кетти. Түгүл мынакей эң чыгарылган китептерден мунун баары өтүп өкмөт колдогонудан, мисалы Фрида Кало менен Сальвадор Дали экөө сүрөтчүлөр атактуу. Булар жөнүндө 18-жылы 19-жылга чыккан китептер которулуптур. Театрлар тарыхы бир которуп койгон экен, 11-жылы уже экинчи жолу басмадан чыгыптыр. Бир 900 барак билеген китеп. Месси жөнүндө китептер жаңы чыккандар баары которулуп атат. Буга өкмөттөн бир аз камкордук бар да. Себеби жаш муунду, бүтүн муунду китеп окуганга үйрөткөн. Котормочулук мынакей, Ал эми дагы жанагы биринчиге ушуга деле келип атат. Сөздүн кынабы келип атат, айтып коеюн. Мисалы, Күркөгө барып журнал алайын десең, архитектура боюнча, Олжеке.
psixologiya, den sooluk jana ilgerki bizdin den sooluktun tarih boyunça en dünyөнü özgörtken tarihi okuyalar. Anan jön ele tarih ушундай дагы журналдар бар. Аны бары муну жөн мисалы бюджеттен кичине да болсо долбоор аркылуу колдоо болбосо болбойт да. Ал эми университеттегилер жазган алынышы үчүн алар гонорар алышат ошону жазгандар үчүн. Мен билем го буларды. А биздикилер өзүнүн эсебинен чыгарып атпайбы, ошол үчүн байкуштар жалдырап студенттерге таңуулап жүрөт. Мамлекет бунда окурмандарды тарбиялоо, муунду тарбиялоо функциясын аткарбай калган. Жана мен айтпадымбы, аристократия дегенде ал бийликте тургандар байыркы Грецияда аристократтар мамлекет башкаргандарды аристократия кирген. Ошолордун функциясынын бири дейт. Жана мен айтпадымбы, Аристотель муунду тарбиялоо дейт, маданиятты көтөрүү дейт. Азыркы мисалы спикер менен берки депутаттарымды айтайын. Кана ката жазгандарым эмне болуп атат? Ол жерде көрүп атасың, кайра кызматка коюп атат. Мамлекеттик документтер. Ал эми Казакстандын жана чукул кырдаалдар боюнча мыйзам токтомун көчүрүп алганын ким? Исхак Масалиев жыйналышта айтпады. Бай бизде газ мынай өнөр жайы жок, муну казактардан көчүрүп алсыңар деп дагы бирөө айтпады. Эми ушун кандай? Ушундай болуп турса кайда барат? Маселе ушунда. Анан жанагы Элмурат да бир кызыктуу ойду айтты да, рационалдуу ой жүгүртүү деген. Ол декен мен уланта берейинби ушуну? Рационалдуу ой жүгүртүү дегенди айтты. Дал туура ошондой рационалдуу ой жүгүртүү жок болгон үчүн биздикилер бүтүн баары мынакей азыр хадисте мынтип айткан, Куранда мынтип айткан дейт. Куран улуу китеп экенин бүтүн дүйнө тааныйт. Бирок аны көп нерселерди бүгүнкү реалдуу турмушка карата өзгөрүп атат. Башка болуп атат. Билесиңер, христиан батыш дүйнөсү, католицизм эмнеден ажыраган? Дал молдолор, поптордун же болбосо диниятчылардын Ватикандын үстөмдүгүн чанып, эмеге евангелисттер, протестанттарга жол ачкандан кийин. Себеби талкууга мүмкүнчүлүк болду. Аны бөлөкчө ой жүгүрткөн. Азыр мынакей карасаң, азыр мына Чубак-ажы, Абдышкүрлөр олтуруп, мындай деп бүгүнкү турмуштун баарын ошого салайын деп атат. Кайдан рационалдуу ой жүгүртүү? Ушундан болсун. Анын жөнүндө бир окумуштуу бизден жаздыбы макала? Жазган жок. Анан экинчи нерсе, ол жеке мына коронавирус маалында саламаттыкты сактоо министрлигинен министр орун басары такай комментарий берип атты. Көрдүңбү канча илимий терминди колдонгон? Эгер азыр баракталып алып кайра кирсек, 5 сөздү өзүбүз түшүнбөгөн 5 сөздү табышыбыз мүмкүн, терминди. Башка жок. Жанагы Мадамин Каратаев деген түшүнүктүү илимийди дагы жөн чиновниктин тилин айтып атты эле, ал 2 сүйлөгөндөн кийин жок болуп кетти. Же эмне жаратты түшүнбөдүк да мисал. Ал эми мына коронавирус маалында тил жанагы биз рационалдуу ой жүгүртүү жөнүндө айтып атпайбызбы? Коом өнүккөндө жаңы терминдерге, жаңы сөздөргө талап пайда болду. Мисалы менен келтире кетейин. Англиядагы индустриалдык же өнөр жай революциясынын алдында эмгек өндүрүмдүүлүгү төмөн болуп калганда жанагы бууга айланчу жибирүүчү чыгырыктарды ойлоп табышкан. Андан кийин буу машиналарды ойлоп табышкан. Ошону менен Англия эмгек өндүрүмдүүлүгү асмандап кетип, анан ошол кезде канча техникалык терминдер чыккан. Ошондо бул нерсе Германияда параллелде өнүккөндүктөн аларды Германиянын мына орустарды караган азыр шахтысында болобу, геологиясында болобу, бардыгында немистин сөздөрү жүр. Илимий техникада алар алдын кеткен үчүн Россияга караганда, араб дүйнөсүнө караганда бүтүн алар ошону пайдаланып атат. Араб дүйнөсүндө албетте ислам ренессансы кезде 8-12 кылымда жаңы сөздөр кирген. Аларды ким алып киргени это башка маселе. А бизде мынакей коронавирус кезинде же болбосо акыркы жылдары илимий техникалык революциянын же болбосо илимий жетишкендиктин доорун аралаштык эле канча термин пайда болду. Жана чубалжы дагы эмне ордо деп подстанцияны айткандары,
түшүнбөйсүң да. Илимий техникалык терминдерди окуганыңда илимдин жити болуш керек, даамы болуш керек. Подстанция ал жок. Каяктан кыялдан чыгарган? Мында адистердикин менимче. Ал эми жана азыр эле чыгып атпайбы жаңы сөздөр мынакей коронавирус киргенден кийин. Ушунда бизден бир вирусолог, же бир генетик, санэпидемиолог чыгып сүйлөдүбү? Түшүнүк бердиби? Жок, илимпоздорубуз кыргызча түгүл орусча түшүндүрө албай калды. Саламаттык сактоо министри башкалар. Түгүл мынакей неме жер тополоң чыгарып атышат. Мынакей азыр жана чоң казат тигиндей мындай деп тетиякта канча кытайларды башкаларды кууп ээлеп алды. Ошондо юстиция министрлигинен башкалар кирип, мынакей Кыргызстан конституциясы, мына кылмыш жооп кодекси моунчанчы статья мындай деп туруп айтканын уктуңбу? Бай турмуш бул юридика, туура мыйзам турмуш. Аны түшүндүрүп айтпагандан кийин ана илимий техникалык терминдер кайдан келсин? Анан кайдан өнүгөбүз? Мен проблеманын баарын ушунан көрөм. Ал эми котормо жагы албетте бул абдан олуттуу. Бул башка бизде жок адабиятка жол ачмак. Мына жакшы да көптөрлүк ыктыярды которуп атат. Кээ бир гранттар берип атат. Сорос фонду андан кийин мына Дэн Сяопинди да кимди которушту? Отунбаева фонду. Жакшылык. Мына ошону көп эле азыр Дэн Сяопин менен Ли Куан Юны шилтеме жасап калышпады. Ал эми буга өкмөт тараптан, башка жактан кызыгуу жок болуп атат. Илимдер академиясынан уктуңбу Олжеке, мына акыркы 10 жылда кайсы сөздөр кыргыз тилине кирди дегенде, же 20 жылда. Орустар жылга чыгарып турат, мынча жаңы сөз кириптир деп. Англичендер, чехтер неме кылып атат. Биздин окумуштуулар көрдү. Тил адабият институту, түгүл Манас институтун ачып койду. Ал эми фольклорду үзүлдөйбү, эмнени үзүлдөйт түшүнүксүз. Тил адабият туруш. Ушуну берке жок дегенде жана илимий техникалык журналдарга китепке берсе эмне болот? Бизде Амирбек байке дагы эң кызыгы мындай болуп атат да, маселен Сорос фонду тарабынанчы канчалык гуманитардык долбоорлор ишке ашып келатат да. Ошол эле Роза Отунбаеванын фонду көп гранттар менен улутка өрнөк болор көп иштерди жасап атат да. Анан бирок бизде ошо рационалдуу ой жүгүртпөгөндөн улам сырттан келген жардамдан кооптонот биздин элдечи. Жана улутчул сезимдеги ашкере баягы сизге эмне жаңырыкты угулбай атабы кайрадан? Элмурат, сен сөзүңдү уланта бер. Рахмат. Мен Амирбек агайыбыздын айтканына кошулам. Бир эле бул адабият жаратууну мындайча айтканда гуманитардык тармактар эмес, кана эле биз техникалык тармактарда бир топ жаатта алып кете алсак кана эле. Мен биздин жогорудагы колунда рычагы бар кишилерди чочутуп албайын деп 30 китеп дедим биринчи кезекте. Эмне үчүн гуманитардык тармакты которуш керек деп айтып атам? Калктын калың катмарын бардыгы окуйт. Мисалы биз кандайдыр бир так илимдин кандайдыр бир жаатында бир китеп которо турган болсок, бул аябай керектүү. Мен керек эмес дебейм, чамбайм, бирок муну белгилүү гана кесим, белгилүү гана катмар окуп болуп атпайбы? Эгерде биз гуманитардык тармактагы китептерди которсок, бул калктын калың катмары окумак. Анан бул биринчи кадам болуп эле кетмек да. Экинчи кадамда биз ошол эле так илимдер жаатында бир канчасын жок дегенде экинчи баскычта, үчүнчү баскычта, этапта дагы башка китептерди которуп адабиятыбызды байытып алмакпыз деп ойлойм. Анан ошол бул так ушул сынчыл ой жүгүртүү бизге аябай керек деп атпайбызбы? Бардык эле адамга керек. Муну дагы ошол философия жана логика тармагында которулган булактар аркылуу. Бул булактарды көп сүйлөшүү, чечмелөө, талкуулоо, түшүндүрүү аркылуу гана мүмкүн боло турган нерсе. Бул сынчыл ой жүгүртүү бир эле диний тармакта эмес, бир топ тармакта адамга пайда алып келе турган, зыяндардан оолактыра турган, узакташтыра турган бир эмелер да, жааттар. Философия жана логика.
анда ошол котормонун негизинде улантып кетсе жакшы болмок. Буга чейин да биз талкуулаганда билим берүү министрибиздин орун басары Нурлан мырза ошол талкууга катышып, бирок бир мындай эме болгон жерим, мен түшүнүп атам, биздин мамлекеттик мекемелерде иш көп, мүмкүнчүлүк аз, киши аз, проблема көп дегендей, жанагы күнүмдүк бир жүктөн, күнүмдүк бир милдеттерден ашып чыгып башка бир иш кылсы келбеген адамдар менен мындай иштешип аткандай сезилет да. Мен бул жеке көз карашым, балким туура эместир. Ушул котормону дагы биз айтканда мындай кылса болот, жакшы, туура, кээ бир маселелер бар, аларды ашып дагы буну ушул жолуна койсо болот деп ушинтип коюп эле калып кетти да. Мен отуруп ойлондум. Неге ишке ашпайт мындай нерселер деп. Макдоналдсты дүйнөлүк марка кылып тааныткан киши Рэй Крок бир сөзү бар экен. Дүйнө акылдуу, билимдүү жана жөндөмдүү адамдарга толо. Бирок эмне үчүн ийгилиги аз? Маселе бир кандайдыр бир кадам таштаганда чечкиндүүлүк менен жана тырышчаактык менен ошол ишти алып баруу. Ушул жерде кадам таштаган жерде көп адам мындай токтоп калат экен да. Мен ойлодум анан ошол бизде бир реалдуу кадам таштала элек го деп ойлодум. Ташталса болмок. Мен азыр ойлойм, менин идеяма караганда аябай сонунан бир топ дагы жакшы идеялар бар, дагы жакшы билимдүү адамдар, дагы жакшы мындай колунан иш келген адамдар бар. Мен дагы ошол Амирбек агайыбыздын айтканына кошулуп, буну ушул мамлекет тараптан бир колдоо болбосо бир аз кыйын болуп калатпы деген ойго мен деле кошулам. Бирок кызык жери ушул накта кадам таштап, чечим чыгарып, чечкиндүүлүк менен, тырышчаактык менен ишти баштай турган жерде негедир мындай аябай жай аракет кылып атканыбызды, аябай жай чыгып бараткандыгыбызды мен дагы кайгыруу менен дагы бир жолу айтып өткүм келет болчу. Биз эгер биринчи эле кадамды биз баштап алганыбызда, мунун аркасы уланып кетмек, аябай сонун болмок. Бүгүн биз тил жардык алды. Ошол тил жардык алуу менен улуттук аң сезим, илим билимдин тили болуудан деги эле бир топ нерседен аябай артта калдык. Биз бүгүн буну күндүгө айтып, ичибиз күйүп атат, кыйналып атабыз, аябай жакпай атат, кайгырып атабыз. Бирок тагдыр кишинин чечкиндүү болгон жеринен баштап талкаланат деген сөз бар экен. Биз тагдырыбызды өзүбүз жаратып атпайбызбы? Неге? Чечкиндүү эмеспиз. Чечкиндүү жана тырышчаак эмеспиз. Мен айтып атпайм, мен айткан нерсенин 10 эсесин жакшылап түшүнүп турган кишилерибиз бар, колунда рычагы бар. Бирок чечкиндүү эмес. Күнүмдүк, сиз дагы жана сынга калган темада айтып өттүм деп эдиңизби? Кара талаш күнүмдүк. Пайдасы жок, ушак аралашкан бир нерселердин тили болуп калды. Чыныгы муну көтөрүп чыгып биз болду дейми, бир канча жыл болду? 30 жылга жакындап калды же 30 жыл болду да 91-де эсептесек дээрлик. Бир ордубузда эле мындай кыймылдап келатабыз. Бир жол алган жокпуз, жылган жокпуз. Мына Казакстанда эле ушул котормо жаатында бир топ ийгиликтер жаралыптыр. Өтө көп акча бөлдү дейт. Чет мамлекеттик окуучуларды тизип алып келип, университетте ошол Назарбаев университетинен Дүйшө Шаматов агайыбыз айтып өттү. Өзүңөрдүн жаатындагы 100 китептин эң жакшы дүйнөдөгү тизмесин алып келгиле, биз муну акча төлөп казакчага котортолу деп айтты дейт. Бул жаатта бир топ жылыштар болуптур. Дагы мына Чехияда аябай сонун өрнөктөрүн айтып өттү. Айта берсе сөз көп, мындай энергияны түшүрбөйм. Биз ошол кыскасы чечкиндүүлүк менен, тырышчаактык менен чечим чыгарып, кадам таштап,
ишти жасаш керек. Ошондо акырындык менен биринин аркасынан бири жана домино таасири сыяктуу биринин аркасынан бири болуп атып ийгиликке жетебиз го. Ошо тил маданияты, улуттук маданиятты бир аз сактап калуу, кайра өркүндөтүп көтөрүү жана ошондой эле илимий бир тенденцияга эшик ачып берүү жаатында бул иштер аябай пайдалуу болмок. Амирбек байке, сизге окурмандардан бирөө суроо жаап берип атат. Рахат Аманова. Кыскарта айтсам, мындай, могу илимий так илимдер боюнча материалдар кыргыз тилинде абдан жетиш болуп атпайбы, жалаң эле орус тилинде жазылып атат дейт да. Биз канткенде ошону жолго коебуз дейт. Сиз мүмкүн Европанын тажрыйбасынан бир нерсе айта аласызбы? Мен Европанын тажрыйбасынан өткөндө Азаттык радиосуна чыкты. Кыргыз жонуна кайыштилинген кыргыз тили деген. Ошондо айтканмын. Окуу жайларды биринчиден Конституциянын 12-ci беренесиндеги 2-ci статьяны, ал статья орус тили расмий укукка ээ деген алып салыш керек. Биринчиси. Экинчиси, окуу жайларды бардыгын этап менен кыргызчага өткөрүш керек. Мына андан ошондо мен мектептерди гана эмес, жогорку окуу жайлардын баарына, республиканын айдагында жеке менчик окуу жайлар мамлекеттик эместер калса болот. Ошо андан кийин илимий дипломдук иштерди, магистратураны, кандидаттыкты жактаганды кыргыз тилине өткөрүү керек. Мыйзамдуу түрдө. Мына Эстония, Латвиядагыдай. Мен Чехияны айтып атканым жок, болбосо Чехия бул мынол жанагы мен санап өткөн иштердин бардыгы Чехияда акыркы бир кылымда жасалган иштер десе болот. Себеби чех тилин университетте 1872 жылы окута баштаган. Венгрияда дагы ошо андан бир аз мурда 1849 жылы Петефи баштап өзүбүздүн тилибизде немис тили эмес деп чыккан. Жана айтып атпайбы, ошол 3 принциптерди өткөрүп туруп, анда өзүнөн өзү эле келет. Андан тышкары жанагы мамлекеттик мекемелерде баарында кыргыз тилинде иш кагаздарын өткөрүш керек. Жана айтып өтпөдүмбү? Өкмөттүн кагаздарын баарын караң, баардыгы орусча жазып туруп кыргызча которулган. Москваныкын, Казакстандыкын, башканы которуп алган. Ал жерде отурган ким үчүн ушундай жасалган официалдуу тил? Орустар үчүнбү? Славян тилдүүлөр үчүнбү? Абсолютно жок. Мен ишенимде анын бардыгы уулдарын, кыздарын мурастап бийликке, сот органдарына, өкмөттү, ак үйдө, президенттик администрацияда бар жакка түртүп жүргөн мурдакы чиновниктер. Элдин кызыкчылыгын ойлогон жок, эне тилдин кызыкчылыгын ойлогон жок. Алар балдарын ойлоп калтырган. Азыр ошону киргизгенге кайрадан эле ошолордун балдары каршылык. Ой, адам укугу десем, мына мен айтып аткан Европа Союзунун мүчөлөрү көтөрүп чыкмак маселени. Европанын сотуна кайрылып атып, адам укугу боюнча. Азыр мынакей ар бир мыйзамда, андан кийин Латвиянын мыйзамындай кылып туруп жазып коюш керек. Ар бир Кыргызстан гражданы эгерде өкмөттүк мекемеге кирип, мен кыргыз тилинде кайрылып, кыргыз тилинде кат алганга милдеттүүмүн. Бүгүн азыр карасаңыз, кээ бир кагаздарыңыз сизге справкалар орус тилинде келет. Бүтүн мекемелерден туурабы? Банктардан келген кагазды карап көрсөңүз, кыргызчасы ката менен жазылып турат. Ал эми расмий жыйындардагыны кантип оңдобой атып кайдан болсун? Илимий техникалык ал жөнүндө биз айтып өттүк. Алардын баарын ушинтип, ушул этап менен деп мынакей 30 жылга жетти. Кыргыз тили жөнүндө канча мыйзам, канча акча кетти. Жалаң тойго мынтип значок такканга, грамота бергенге, чиновниктер демеканга. Эгерде бир мыйзам киргизип койсо, анда только бир инспекция киргизсин, ошону текшерилсин. Илгери тиги Эстонияда тил боюнча мамлекеттик инспекция текшерет. Ошентип эле коюш керек. Ошондо бул болот.
Ал эми Европага барып, башка жакка барып окуйбуз деген азыр деле аларгы деле бизде ушул бардыгы эле башкалардын шартында окуп атат. Ошол жакка барып окуп келип атпайбы ошолор балдар жан талашып окуй турганда. Башка тилде. Ал бүгүн мынакей түрк мектепти бүткөндөрдүн кээ бирлерин карасаңыз, кыргызчадан түркчө жакшы ой жок. Орус мектептер бүтүн бардыгы орусча, кыргыз азыр орусча сүйлөгөн кыргыздар толуп атпайбы? Кыргызчаны билбеген. Бир муун өсөт. Мынтип отурсак, бүгүн эртең бүтпөйт да. Мен ушинтип айтат элем, рахаткачы. Анан жана ушул жерде айтылган сунуштар ишке ашыш керек. Мына китептер дейдими, популярдуу адабиятты. Мына ушуга байланыштуу да айта кетейин, жана Кыргызстанда айтып турдум, азыр эсиме келип кетти. Өзбекстанда Фан ва турмуш, илим жана турмуш деген журнал чыкчу. Мен билгенде. Ушундай эле журнал Казакстанда чыкчу. Бизде чыккан эмес. Мына ушундай ошол эле учурда Балтиянын 3 өлкөсүндө, Советтик өлкөсүндө, Грузияда мунун баары чыгып турган. Көрсө Москва аларга уруксат берип, эмне бизге бербеди дейсиң. Кремлдин сатрапдары отурган да. Аларды азыр бүгүн улут лидери деп биякта жазып эме кылып атат, китептер чыгарып атат. Олжеке, сөзүбүз байыдыбы же улантабызбы? Элмира, сенде айта турган кеп барбы, жокпу? Негизи дээрлик айтылып тутту го дейм. Маселе ошол иш кылыш керек, буну ишке ашырыш керек, жүзөгө ашырыш керек. Сындай турган көп жер бар, мындай дагы көп нерсе кылыныш керек. Бирок ошону мен атайын мындай талкууга алып чыкканга бир кызыктар болгон себептеринен бирөөсү дагы бул талкууларды көбөйткөн сайын, көп сүйлөшкөн сайын кандайдыр бир коомдук талкуу жаралып, анан ошол бул ишти жүзөгө ашырганга колунда рычагы бар адамдарга дагы көбүрөөк жетеби деп ойлодум. Андыктан жетиштүү эле болду го дейм. Эми буюрса үмүт кылалы, ишке ашып кетсин, Кыргызстанга, кыргыз элине пайдалуу болуп кетсин. Мен да кошумчалап коеюн, Олжеке. Мына жана Элмурат айтпадыбы, чечкиндүү болушубуз керек биз деп. Биз дегенде албетте Кыргызстанда эгерде 6 миллион эл жашаса, анын 3 миллиондон көбүрөөгү кыргыз дейли, аларды 68-70%. Алардын баары жапа турмак киришпейт да. Дагы эле аны ишке ашыра турган мына Олжеке саңа окшогон, бизге окшогон интеллигенция маселени көтөрсө, анан кийин билим баягы интеллигенция деген катмар баягы илгерки. Ошолор үнүн айтыш керек. Ошолор мына Абдыганы Эркебаев бар, Осмонакын Ибраимов бар, Бейше Усубалиев, Чоюн Өмүралиев, башкалар бар. Ошолор көтөр маселени коюш керек да, ушундай депчи. Же болбосо Аксакал десек, Бексултан Жакиев, Апас Жумагулов, Медеткан Шеримкулов. Ушулар коюш керек да бул маселени. Аларга эмне баары бирби эртең. Бизде аксакалдар коюш керек да. Мынакей баардыгы карап көрсөң, аларда канча ордендер бар. Аксакал деп илгерки аксакалдар башкарган. Баса Олжеке, могул жерде. Аксакал деген жок болуп калды. Алардагы азыр барса, тиги бир жерге барса, молдолор сөзүн сүйлөп, алардын башына ии деп турат. Илгери кыргызды молдолор эмес, аксакалдар тарбиялаган. Аксакалдар жол көрсөтүп айткан, айыл жеринде биз көрүп чоңойбодук. Ошондой алардын үн айтыш жалпы. Буга деге эмне үчүн буга көңүл бурган себеп, мынакей 2005-2010 жылкы мамлекеттик төңкөрүш дейли. Бирөөлөр революция дейт, мен төңкөрүш дейм. Ошону эмне элдин баары жасаган жок да. 10%-ине жетпегени келип жасап койду. Мына ошол 10% козголмоюнча ошондо гана бизде ошончо эл маданият көтөрүп, анан жанагы алаттоо Кыргызстан маданияты, мына Кыргызстан маданияты жок. Кыргызстан маданияты ленинчил жаштай жалпы улуттук гезиттер жок болуп атат. Ошондой болгондо гана эме болот. Мындай бир жылыш болот.
мында буга байланыштуу мен дагы акыркы суроо же болбосо эме деп айтып кетер элем. Мухтар Ауезов баягы ömrünün akırkı жылдары Казак мамлекеттик университетинде Абай таануу боюнча лекция окучу экен. Ошондо айтчу экен да, менин лексиконумда Абайдын тилинин маданияты бар деп. Биздин биздин ошол экрандан түшпөй жүргөн саясатчылар, телевизордон түшпөй жүргөн саясатчылар, тиги Жогорку Кеңештин мүчөлөрү, парламентарийлер качан ушундай деп айтканда, анан кийин биздин тилибиз илимдин тилине айланат деп ойлойм. Ага чейин жок болсо керек. Алар Абайды айтпасын, Айтматовдун тилинин маданияты бар. Касымалы Жантөшевдүн, Мукай Элебаевдин деп Өскөн Даникеевдин жана Сынган Кылыч, Төлөгөн Касымбековдун тилинин маданияты бар деп айтканга жетишсинчи. Ошондо менин оюмча биздин тилибиз эме илимий тил дагы болуп өнүгөт. Тил ошондо бизге дүйнөгө ачык болот. Жана темасында коюлгандай. Себеби бекеринен азыр мына акыркы кездери Олжеке жана тил улуттун коду деген термин пайда болбоду, мындай түшүнүк. Ошондо баягы тил улуттун коду экени башкалар үчүн ачык болот. Азырынча биз кыргыз элинин коду орус тили деп гана айтып тура алабыз азырынча. Кыргыз тили эмес. Себеби мамлекеттик деңгээлде бүтүн иш документтер келгендерге кыргыз тилин билүүнүн кереги жок. Бардык жер дүкөндө, шаарда жүргөнгө. Азырынча биздин кодубуз орус тили болуп атат. Биз Манасты канча алып, мынакей биз бирөө айтып атпайбы, дүйнө таанып, биздин дүйнө тааныткан тилибиз бул жана кыргыз тили Манас таануунун тили депчи. Ошого жок. Анда Амирбек байке, биздин калктын өзүндө да мандем болуп атпайбы? Биз баягыдан бери илимий тил жөнүндө сөз кылып атабыз. Күнүмдүк турмуштагы кыргыздын тилин көрүп атпайсызбы? Айылдагы эки ооз орусча сөз билбеген кемпир чал дагы баласында телефон çalsa, ай балам звондап койбойсуңбу дейт, же болбосо больницада жаттым эле дейт. Мында күнүмдүк турмуштагы илимий тил эмес, жөн эле көзүбүз көргөн, кулагыбыз уккан нерсени деле орус тилинде сүйлөп атпайбы? Чал кемпири айылдагысы болсун, башкасы болсун, калктын өзүндө болгон ошол тилге болгон, тил маданиятына болгон мамиле өзгөрбөй атат да. Анан күнөөнү дайыма чоңдордон көргөндө бир рефлексиябыз бар да. Бир чоң катачылык кетип атса, улуттун кемчилиги кетип атса дагы улуттун өзүнөн көрбөйбүз, чоңдорубуздан көрөбүз. Бирок ошол чоңдорго мандат берип атканда эл өзү болуп атат. Тилдин уюткусу деген эл өзү тилди бусуп атат да, эне тилибиздичи. Балдарына жомок окуп берген, ыр окуп берген ата-энени көрүү абдан аз. Айыл жерлерине барсаңыздар, китеп полка турган, китеп текчелерин көрбөйсүз. Аз да, сейрек өтө. Үйүндө китеп кармаган үй бүлөлөр дагычы. Анан балдарды ошол китепке куйма кулак кылып тарбиялабай атабыз да. Балдарга жомок айтып берген ата-эне аз, баары эле бирок аттын артынан кубалап базарда жүрөт, ягында той топурда жүрөт, мечитинде жүрөт. Анан бирок улут өзүн тарбиялоого келгенде ошол улуттук идентичность сезими жок болуп атат да. Кошумчалап койсок болобу? Олжеке, агай, сизге сөз бер, анда сизден кийин сөз алайын. Агай, келиңиз. Олжеке, жанагы айылдагы адамдардын, байгичелердин, аксакалдардын, же болбосо жаш муундун орусча кошуп сүйлөгөнү үчүн алар күнөөлүү эмес деп ойлойм да. Албетте, ар бирибиз өзүбүздүн тилибизде сүйлөгөнгө аракет кылышыбыз керек. Маселе мында. Биз кайсы маалымат мейкиндигинде жашап атабыз. Азыр эгерде алар мен айылга барганда, мисалы, Москванын каналын көргөндөр бар, Өзбекстандын каналын көргөндөр бар, Кыргызстандын каналын көргөндөр бар. Ал эми кинолордун көбү өзбекче же орусча көрөт экен, элдин баары. Ошону күнүгө Москва сайрап атат, Өзбекстан сайрап атат, мына түштүк Кыргызстанга барсаң. Мамлекеттик каналда ошол эч кандай эме жок, коммерциясы жок эле, түзүлүп алып көрө бересиң. Мынтип бурап элечи.
Качан биздин информациялык мейкиндикте кыргыз тили үстөмдүк кылбаса, биздин тилге орустун тили, орус тили, өзбек тили, башка тилдер мына кире берет. Мол, мисалы, эгерде Чехияда ошондой көрөм десең, же болбосо мына Турцияда, Франциядан көрөм десең, анда сен коммерциялык каналга жазылып акча төлөшүң керек. Туурабы? А бизде болсо мамлекеттик эме аркылуу келип атат, ошону көрүп атат, өзүнүн колуна салып берген. Мына ошол үчүн алардын кулагында чыкса дагы, буякса да бардыгы бар, анан отуруп калат да, кулакка сиңгенден кийин аркасы сүйлөөгө мажбур. Биз өзүбүз деле канча өзүбүздү өзүбүз контролдоп атып да канча орус сөздөрүн кошуп кетебиз. Мен дагы так ушуну айтайын деп элем. Мен Олжокеге бул жерде толугу менен кошулбайт элем ой пикирине. Себеби элдин, коомдун белгилүү бир лидерлери болот. Биз буну бүгүн интеллигенция деп турсак болот. Интеллигенция арабанын алдына түшүп, арабаны тартат, калың катмар аны ээрчийт. Бизде эмне үчүн айыл жергесинде китеп текчеси жок, китеп окуп берген бир маданият жок, ыр жаттаган бир маданият жок? Себеби кыргыз тили кызыктуу тил болгондон качан эле чыгып калды. Муну эң башында биздин ошол атка минерлер жана биздин интеллигенция өздөрү көргөзүп берди. Интеллигенция сүйлөбөй атса, интеллигенция ал тилди бир кызыктуу тил абалын алып келбей атса, айылдагы аксакал, айылдагы жаш балдар алар эмнеге сүйлөсүн мисалы? Могу киши Котормо жаңы маданияттардын жаралышында Котормонун орду деген бир маанидеги китеп бир топ тарыхтан бери ошол Котормонун канчалык мааниси бар экенин айтып өткөн. Ушул киши айтып атат, маданий өнүгүү экономикалык өнүгүү менен түз пропорциялаш депчи. Биз биринчи курсакты оюш керек. Өр окуп, ал маданий бир чыгарманы окуп, ал жердеги тереңдикти мондай сезип, туюп, андан ырахат алыш үчүн ол жерге курсакты оюш керек болуп атат да. Биздикилер кара тиричиликтин дартына качан эле кирип кеткен. Андан чыкмайынча бул нерселерди карапайым калың катмардан күтүү туура эмес болуп калат деп ойлойм. Биринчи коомдун алдында жүргөн, арабанын алдына түшүп тартып бараткан, анан кыргыздын, мисалы үчүн Кыргызстандын каймагын жегендер биринчи бул нерсенин өрнөгүн көргөзүп бериш керек, анан коомдон муну талап кылыш керек. Ошондо туура болот. Рахмат. Элмураттын сөзүнө кошумчалай кетейин. Менин эсимде 1985-жылы, 86-жылы мына политехникалык институттун ЭВМ кафедрасы бар болуш керек эле. Жана Аскар Акаев жетектеген. Ошондо алардын студенттер, алардан бир Салморбек деген жигит, Автандил Нуркамилов да башкалар, Ленинградты бүткөн жигиттер, ошол үчүн ошол жактан билет элем. Алар ЭВМди пропаганда кылабыз деп, мына ол түштүккө Ош, Өзгөн дагы алай жактарга барып, мектептерде жолугушууларды өткөрүп келишкен. Өкмөт каржылаган. Кыргызстан элин комсомолунун борбордук комитети. Анан ошол кезде жанагы знание, билим деген коом бар болчу. Окумуштууларды, адабиятчыларды алып, айылдарга барып, мектепте, клубтарда жолугушуу өткөрөт эле. Анын бүтүн райондордо бөлүмдөрү бар болчу. Мына жана Олжеке сен айтпадыңбы жана? Мен ошого да бир мисал келтире кетейин. Мен да ошол аркылуу мисалы мына азыр Сөркүл Тургунбаев менен чогуу Аламединге барып, дагы бир жерге чогуу барып, гонорар алып, сүйлөп бергенибиз. Анан кийин мында абдан туура айтты Элмурат. Мектепте эле ушундай илимге кызыктыруу жок бүгүн.
мектептерде. Мен Бишкектен окудум, 8-класста. Абсалбек Нияз деген директор бар болчу. Ошол киши чакырып, академик Мамытов келген. Келгенде бизде мынтип айтты: эгерде деди илимге кызыгып окусаңар деди, мына атын унутуп атам,